Кече 26 мартта эл аралык издөөдө жүргөн бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов Бишкекке алып келинди. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. 23 мартта УКМКдан издөөдө жүргөн Райымбек Матраимов Азербайжандын борбору Баку шаарында экенин, аны кармоо жана андан ары Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси каралып жатканын билдиришкен. Ошол эле күнү өлкө жетекчилигине кол салууга камынган эл аралык кылмыш өкүлдөрү кармалганы маалымдалып, алардын Азербайжандын жарандары экенин айтышкан болчу. 25 мартта УКМК тиешелүү атайын кызматтар менен биргеликте Азербайжандын аймагында Райымбек Матраимовду кармап, Кыргыз Республикасынын аймагына алып келди. Ошондой эле аны менен бирге бир туугандары Тилек Матраимов, Руслан Матраимов, Исламбек Матраимовду алып келинди. УКМК тараткан маалыматка ылайык, Райымбек Матраимов жок кылынган мыйзамдагы ууру Камчы Көлбаев менен тыгыз байланышта болгон жана бажы кызматкерлеринен мамлекеттик ишмерлерден турган кылмыштуу топ түзгөн. Тактап айтканда, Матраимовго карата 169-берене эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана 222 берене кылмыштуу кирешилерди легалдаштыруу, адалдоо белгилери боюнча кылмыш иши жүрүп атат. Голову вверх. Подними голову. Фамилия, имя, отчество. Матраим Райымбек. Подпись нормально. Учурда кылмыш ишинин материалдарынын алкагында тиешелүү тергөө ыкчам иш-чаралар улантылып жатканын билдиришти.